Ассаламу алейкум. Сиздер менен мен Актилек Капаров. Кыргызстанда татыктуу кызматкерлердин ордуна өзүнүн компетентсиз тууганын же досун кызматка койгон адамдар дали бар экени баарыбызга маалым. Эми элестеткиле, канчалаган билимдүү, компетенттүү, таланттуу, акылдуу кесипкөйлөр дагы деле ушундай көйгөйгө туш болуп келе жатышкан. Сиз болбосоңуз да туугандарыңыз же досторуңуз сөзсүз тууганчылыктын курмандыгы болгон деп эсептейм. Кыргызстанда бул көрүнүштү ишке кесирин тийгизип, бири-биринин айыбын жашырып, жактоочулук, жардамдаш болуучулук катары көрсөк, а башка өлкөлөрдө муну непотизм дешет жана муну коррупциянын бир көрүнүшү катары карашат, баалашат. Эгер жеке компаниялар үчүн бул максималдуу банкрот болуу коркунучун жаратса, непотизм улуттук масштабты опурталдуу кырсыкка айланып кетиши мүмкүн. Фирмы, где директора имеют большие семейные связи, инвестируют в развитие бизнеса заметно хуже. Для сравнения, если взять верхний дециль по непотизму, то вот эта часть вкладывает в развитие меньше на 7,7%, чем в среднем вся вот эта часть. Подобная тенденция складывается и с расходами на научно-исследовательские работы. Здесь снижение на 6%. Анткени кеңири жайылган жардамдашуу түшүнүгүнүн айынан профессионалдуу эмес чечимдер массалык түрдө кабыл алынып, мындай чечимдер биринчи кезекте жашообузга, өлкөнүн өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизет. Достор, эгерде биздин жасап жаткан жумуштар Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн керек десеңиздер, анда биздин Patreonга жазылып, колдоп сүрөп туруңуздар. Кудай буйрса, канча жыл башкарып отурсам мамлекетти, ошончо жыл мен өзүм гана башкарам, досторго башкартпайм, шопурларга башкартпайм, жардамчыларга башкартпайм жана туугандарыма башкартпайм. Урматтуу көрүүчүлөр, биз буга чейин президент Садыр Жапаровдун тууганчылдыгы жөнүндө фактыларды аныктаганбыз. Жапаров бийликке келери менен анын куда сөөктөрүнө май челпектүү мансаптар устук кандай бөлүштүрүлгөн. Бирок бүгүнкү чыгарылышыбыз өзгөчөлүү. Кеттик. Ушул айдын башында соц тармактарда анын бир тууган агасынын алтын куймасын кармап түшкөн сүрөттөрү тарап кеткен. Коомчулуктун көзүн кылкандай жооруткан ал көрүнүш талкуу жаратып, эки ача реакциялар болгон. Бирок президент ал сүрөттү трагедия кылбагыла деген. Макул, трагедия кылбайлы. Анда эмесе таанышып алыңыздар. Бул бийкеч Жапарова Перизат Сабыровна. Ал Сабыр Жапаровдун кызы. Демек, президент Садыр Жапаровдун карындашы. Президенттин карындашы кантип эле мамлекеттик иштерге илешип алсын деп ойлорсуз? Жок, жаңылышасыз. Мынча болду, далилдеп берейин. Карагыла, бул Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы сайты. Бул кабар ушул жылдын 31-июлунда жарыяланыптыр. Анда Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү президенттик администрациянын жаңы кызматкерлери үчүн тааныштыруу семинарын өткөрдү деп жазылган. Биринчи сүрөттөн эле администрациянын башка кызматкерлери менен бирге Перизат Жапаровнаны таптык. Андан соң бул сүрөттү чоңойтуп, соц тармактагы сүрөттөр менен салыштырабыз. Ооба, Перизат Жапарованын дал өзү. Семинардан президенттин карындашынын башка сүрөттөрү да кезиген. Урматтуу көрүүчү, ушундан улам Бириккен Улуттар уюмунун сүрөттөрүнүн арасындагы Садыр Жапаровдун карындашы президенттик аппараттын жаңы мүчөсү деген жыйынтыкка келдик. Перизат Жапарова кандай кызматта турат? Бул суроого президент жана анын администрациясы жооп берсин. Урматтуу кыргызстандыктар, жада калса Жапаровдун мисалынан эле непотизм деген бале баарынан жаман экенин аңдасак болот. Эсиңиздердеби, былтыркы 500 миллион сомдук тендер жана президенттин кан кудасы Түмөнбаевдин жосуну. Ошондой эле бул конкурсту президенттин кудасы менен байланышы бар компания жеңип алганын биз аныктап чыкканбыз. Акыр аягы Унаа мамлекеттик мекеменесинин директорлугунан Садыр Жапаровдун кан кудасы шыпырылган. Аргасыз. Ал тендерге эч кандай тиешеси болгон эмес. Бирок кызматтан алдым. Демек кызматынан жөндөн алып койдуңарбы? Жөндөн алып койдум. Менимче, непотизм, тууганчылык биздин мамлекетти жакшылыкка алып барбайт. Анын үстүндө азыркы Кыргызстандын тарыхында муну тастыктаган мисалдар арбын. Эгер чындап гүлдөп өнүгүүнү кааласак, бул балекеттен эртерээк кол жуушубуз керек. Болгондо да президент өкмөттүн эле деңгээлинде эмес, бизнесте да, күнүмдүк турмушта да. Сиздер менен мен Актилек Капаров болдум. Көрүшкөнчө.